Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 5 август 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы. Кызыл Аскер тарапта жүрөм. Туғандар, ошол жактан бир сатылуучу 3 бөлмөлүү квартира бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер Ден Сиопина жана Пишпек көчөсүнүн кесилишинде турам, туғандар. Сатылуучу 3 бөлмөлүү квартирабыз ушул Пишпек көчөсү менен түз чыгып барганда бир 200 метрдей аралыкта жайгашкан, кең суу 17-даректе. Ал жакка баруу үчүн ушул жактан сиздер Пишпек көчөсү менен түз бара бересиздер. Жаныңыздарда Бишкек Петролеум заправкасы жана бул жакта Элстрой чоң строй материал саткан базар, туғандар. Анан бул Ден Сиопина көчөсүнөн көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынын бурчуна барышат жана бурчунан ушул тарапка келишет, туғандар. Бир аз батыш жакка бассаңыздар Дордой Моторс, Кудайберген базарлары. Чыгыш жакка бассаңыздар жакын жерде Шлагбаум, андан ары Ош базары. Түндүгүрөккө бассаңыздар Сары Өзөн Дыйкан базары жана аэропортко түшүп кеткен чоң Фучка көчөсү деле бул жерде эле жайгашкан. Аэропортко барып келгенде деле өтө эле ыңгайлуу болуп калат. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым, туғандар. Сатылуучу үйдүн алдына чейин 10-чы троллейбус жана 2-чи троллейбустар барат экен. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы 3 бөлмөлүү квартира жайгашкан көп кабаттуу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей ошол үйүбүздүн көрүнүшү. 3 бөлмөлүү квартирабыз ушул көп кабаттуу үйлөрдө жайгашкан. Бул жакка келүү үчүн сиздер кааласаңыздар бул жактан чоң Ден Сиопина менен келсеңиздер болот. Кааласаңыздар бул жактан кең суу көчөсү менен деле Московский тараптан, Ош базардын өйдө тарабынан, Московский тарабынан деле келсеңиздер болот. Фучка паркы, андан кийин Димитровкадан бир аз келсеңиздер, бул жакта кең суу көчөсү жайгашкан. Бул бүгүнкү чыгарыштагы бул үйүбүздүн адреси кең суу 17 болуп калат экен, туғандар. Келгениңиздер деле бул 3 кабаттуу үйдүн бул подъезд эмес, андан кийинки бул бурчтагы подъездинде жайгашкан 2-чи этажында, туғандар. Бул жагына көрүп тургансыздардай балдар ойногон аянтча, машина койгон жерлер, бул жагы газон, туғандар. Мына ушундай көрүнүштө. Анда эмесе мен үйдүн ички тарабына кирейин да калган маалыматтарды берейин, туғандар. Мынакей туғандар, келүү жолун көргөзгөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу 3 бөлмөлүү квартирага да жетип келип калдым. Бул мынакей прихожкасынын көрүнүшү. Бул негизги эшиги, киргенде эле мына ушундай прихожка бар. Көрүп тургансыздардай дубалдары обой, потолок гипсокартон, пол ламинат экен. Көрүп тургансыздардай люстра орнотулган, көрүп тургансыздардай кичи лампочкалар деле орнотулган. Андан ары ушул жерден оң тарапка кайрылсак, бул жакта чоң зал. Мынакей, бу жакта чоң зал бар. Бул залыбыздын аянты 33 квадрат метр экен. Үйүбүздө суу, свет, отопление, канализация баары центральный жана бул жакта интернет, Wi-Fi роутер, бул жакта кондиционер деле бар экен. Бул мынакей залыбыздын көрүнүшү. Дубалдар обой, пол ламинат, анан түштүк тараптан терезе орнотулган. Ал жерде балкон деле бар, туғандар. Ал жагында балкон. Окей, мына ушундай көрүнүштө. Үйүбүздөгү мебелдин баары калат. Үйдөгү мебелдин баары калат. Эми андан ары калган бөлмөлөрдү сиздерге көргөзөйүн. Жакын жерде мектеп, садик баары бар экен. Жана видеонун башында айткандай эле, бул жакта Фучка паркы, Шлагбаум, Ош базары баары эле жакын болуп калат. Бу жакта мынакей санузел, долдары кафель, пол деле кафель, ички тарабына раковина орнотулуп суу чыгарылган, туғандар. Мына ушундай көрүнүштө суусу буякта Аристон менен жылыйт экен. Эми кайра эле бул перехожкага чыгып түз өтсөк, туғандар. Бул жакта бир спальный бөлмө. Потолок гипсокартон, дубалдар обой, пол ламинат. Бул мебелдердин баары калат, туғандар. Мына ушундай көрүнүштө. Жана ушул жерден түз өтсөк, бул жакта балкон деле бар экен. Бул жагы балкон. Бул жакта мынакей короосу көрүнүп турат. Жанакы балдар ойногон аянтча, машина койгон жерлер баары ушул жерден көрүнүп турат, туғандар. Эми кайра эле бул жакка кирип
оң тарапқа қайрылсақ, бұл жақта бір детский бөлме. Окей. Бұл жерде детский бөлме. Потолок гипсокартон, дуалдар обой, пол, ламинат жана түндік тараптан чоң терезе орнатылған. Әрбір терезеде решеткалар бар екен, темірден болған решеткалар туғандар. Екінші этаж болуысына қарабастан, үй иесі әрбір терезесіне ондай темір решеткалардан қойып тұр. Эми андан ары үйүздүн бийиктиги 3.10 экен туғандар. Бийиктиги 3.10. Мынакей бийик. Ушундай. Андан ары ушул детскийден чыгып эле оң тарапка кайрылсак, бул жакта кухня. Мынакей. Бул жакта кухня жайгашкан, потолок гипсокартон, пол ламинат, ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылган, газовый плита, электрический бекенже. Электроплита, буякта чоң терезеде орнотулган, кондиционер да ушул жакка орнотулуп тур. Бул кухнябыздын көрүнүшү. Эми эмне маалымат калды айтылбаган туугандар? Так, чоң залыбыз 33 квадрат, бул спальный бөлмө 20 квадрат, детский бөлмө 15 квадрат, анан бул кухнябыз 20 квадрат экен туугандар. Жалпысынан 120 квадрат метр туугандар. Жалпысынан 120 квадрат метр. Эми айтылбаган эмне маалымат калды туугандар? Бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Бир эле баасы калды туугандар. Бул 3 бөлмөлүү квартирабыздын баасыны $65,000 деп атышат. Мебели менен баары менен $65,000 сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар, сүйлөшүү болот. Так, ээсинин номери экран. Анан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага, үй ээсине жана кимдир бир ушул сыяктуу 3 бөлмөлүү квартира издеген болсо, ошол адамга да чоң жардам берген болосуздар. Андыктан группалар менен, достор менен бөлүшүп кетиңиздер. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.